Eskender Eldeş, siz şu şeyin malumatınız yokken biz az yem işlep köreli degendiler. Sizge qanday tushunib bo'ladi bilmayman. Mening jekka joyimda dag'al ошол баягы import tashiyotgan, import olib kelayotgan жоопкерчилиги чектелген ишканаларды дагы лабиринт эткенде барбы деп атам да араңардачы. Жок, андай жок. Бул сентябрдын баштап алына баштады. Сентябрь Эми бул мындай да. Бул сөздүн чындыгы ушундай ачуу болот да. Мына азыр мээде отурган мына өндүрүүчүлөр дагы биз айта албай аткан сөздү айтып атат деп отурушат болуш керек. Сиңерде ушу бар окшойт, ушундай лабиринт эткенде значит бар окшойт. Сиз анда мунун тез арада жыйын өткөрүп, себеби биздин акчабыз хотя бы 20 тыйынга булар кымбат болгондон кийин 20 тыйынга арзандатып башка мамлекетке акчаны кетирбегенден көрө 20 тыйынга акчаны буларга каршы төлөп биз үйдө алып калганыбыз жакшы эмеспи акчаны? Туура эмес айтып атамбы? Биздин экономикабызга өтө чоң салым болот го. Ооба. Анан ооба десең иштебейт бириңер буга чейин. Анан эми азыр бияктан келип мен буга чейин маалыматым жок экен дебей. Кандай? Министр экономика деген ошончо маалымат алып турушуңар керек болсо да. Булар менен значит коомдук угун өткөргөн эмессиңер. Булар менен значит кеңешкен эмессиңер. Бизде монту кымбат болуп атат. Булардын себептерин угуп эмне үчүн кымбат болуп атат 20 тыйын. А биз бияктан сен 20 тыйын арзаныраак алабыз деп биздин канча деген миллиарддаган акча кетип кетип атат. Кумузбек Ошонович, кечиресиз. Сиз менден НДС на импорт канча төлөнүп атат деп сурап атпайсыздарбы? Ал эми жакында эле киргенде эми бир эле ай болду. Ошонун маалыматым Ал киргенге чейин силер аныктап чыгышыңар керек. Жок, ага чейин 0 болчу да, төлөнчү эмес да. Ага чейин 0 болчу. Жок. Эми эле кирип атат да, ошондуктан мен сизге айтып атам, ага чейин жок болчу. Эмне себептен коштуңар анда налогду? Эмне коштуңар анда? Анткени мындай болуп атат да. Кумузбек Ошонович, биз да анализ кылып көргөнбүз. Салык органдарында кылган. Мисалга, Россия Федерациясында 50 сомго чыгарылган товар дар бизге келгенге чейин, Кыргызстанга киргенге чейин 200 сом болуп калат да ошо товар. Дары. А Кыргызстанга кирип келатканда 200 сом менен кирет, коңшусунун ал салыгы жок, жөн эле кирип кетет. Кирип кетип туруп эле бизге 201 сомго сатылат да, анан кийин 1 сомдон салыгы төлөнсө төлөнөт, төлөнбөсө жок. Калган баары тең чет өлкөдөгү офшорный бир зонадагы фирмаларга калып калчу ошо прибыльдин баары тең. Азыр бир кошумча мал салыгын киргиздик импортко. Жана бойуна келип 200 сомдон киргизсе анда ошонун 12%ын төлөйт. Же болбосо 50 сомдук товарды 50 сом деп алып келет, киргизет, прибыльин көрсөтөт Кыргызстандын ичинде, налог на прибыль төлөйт. Жок, туура. Андан кийин ошонун үстүнөн жумуш болуп атат. Түшүндүм. Аныңыз айтып атканды түшүндүм. Просто мен айтып атканым ошол мына айтып атпайбы, бир 15-20 тыйын же 30 тыйын деп атышпайбы? Ошол 30 тыйынга кымбатыраак экен деп анан арзандатып алабыз деп биздин канча деген акча импортко чыгып кетип атканын айтып атам да, импорт алыш үчүн чыгып кетип атканын. 94%, 96% импорт болуп кирип атпайбы? Анда ошол жака дагы налогторду соответствующий оборот киргизилген андачы. Налогторду соответствующий оборот киргизилген ал жака дагычы. Себеби дегенде конкуренция булар кыла албаса, анда алар деген будет диктовать они. На рынке они будут диктовать. Биз аларга деген бир 20 тыйын 30 тыйын үчүн льгота бербешибиз керек да. Бизден чыккан продукцияларды, то есть дары дармектерди биз өзүбүз эле алышыбыз керек. Ошол жагынан силер деген алар коюп аткан маржаны эле уровень келтирсеңер эле бизден эле сатып алынат да, туура. Силер эми мына атамекендик өндүрүүчүлөрдү колдоңула, биздин чыгарып аткан хотя булардын дары дармектерин чыгарып аткан продукциясын колдоп бергиле да. Муну менен иштебесеңер болбойт. Мен ошону айтайын деп атам. Муну комитеттин сунуш катары чечимге кошуп коюш керек да. Рахмат.